Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү класстык саатыбыздын темасы коронавирус деген эмне. Бүгүн силер менен Токтогул атындагы номер 1-мектеп гимназиясынын 10-В класстын класс жетекчиси Базарбаева Зайнап Акматжановна. Сабактын максаты коронавирус жөнүндө жалпы маалымат аласыңар. Өз ойлоруңарды айтасыңар, суроолорго жооп бересиңер, алган билимиңерди турмушта колдоно билесиңер. Санитардык гигиенаны сактаганды үйрөнөсүңөр. Коронавирус өзүнө 30-дан ашык вирусту камтыйт. Анда камтылган вирустар кеңири жайылган сасык тумоодон тарта оор курч респиратордук синдромго, торс, типсиз пневмония жана ичеги карындын оорушуна алып келет. Коронавирустар өзүнчө бир чынжырлуу рибонуклеин кислотасы молекуласын камтыган тоголок формадагы микроб. Анын тикен сымал сырткы чели таажыны элестетип турат. Илдет ошол себептен коронавирус деп аталат. Клеткага кирген вирус анын цитоплазмасында көбөйөт. Алар иммунитетти алсыратып, инфекция менен күрөшүүсүнө тоскоолдук жаратат. Бирок курч респиратордук инфекция же сасык тумоо сыяктуу бир жумада айыкпайт. Коронавируста типсиз пневмония менен оор курч респиратордук синдромдун формасы коштогондуктан бейтаптар өлүмгө чейин дуушар болушат. Себеби дем алууну кескин кыйындатат. Эң алгачкы ооруган адам 1965-жылы катталган. 2000-жылдары коронавирустун SARS-CoV жана MERS-CoV деген түрлөрү жайылып, адам өмүрүнө коркунуч жарата баштаган. Окумуштуулардын изилдөөсү боюнча, вирус Кытайдын түштүгүндөгү Крайт жана Край Кытай кобраларынан байкалган. Илдеттин белгилери: дене табы көтөрүлүшү жана жөтөл менен коштоолору байкалган. Оору улгайган адамдар арасында жана өнөкөт илдети бар адамдар арасында дароо оор формасына өтүп кетиши мүмкүн. Дарттын дабасы табыла элек. Оору жер жүзүн тездик менен каптаган. Азыркы учурда да кооптуу болуп эсептелет. Алдын алуу чаралары. Чет мамлекетке бараарда эпидемиялык абалды тактап алышыңар керек. Жаныбарлар жана деңиз азыктары сатылган базарга барбоо керек. Термикалык иштетүүдөн өткөн тамак аштарды колдонуп, таза суу ичүү керек. Медициналык беткап тагынып жүрүү керек. Эл көп топтолгон жерден алыс болгон жакшы. Колду дайыма самындап жууп туруу керек. Оорунун белгилери байкалса, бейтапканага кайрылуу керек. Эми балдар үйгө тапшырма. Коронавирус деген эмне? Ал кандай оору? Бул оору эмнеден пайда болгон? Алдын алуу чаралары кандай? Ушул суроолорго жооп жазып келгиле. Саламатта калгыла.